Эгерде сиз ажатканага тез каттап, көп заара ушатуудан чарчаган болсоңуз, мен сизге 3 эң жөнөкөй сунушту айтам. Аларды аткаруу менен маселеден толугу менен арыла аласыз. Эгерим эле диабет же простатит өңдүү өнөкөт ооруларыңыз эле болбосо. Демек, алгачкы сунушум албетте азыркы учурда суук башталды, жылууланышыңыз керек. Таманыңыздан баштап башыңызга чейин. Тамандарыңыз айрыкча жылуу болуш керек. Көпчүлүгүбүз намаз окуйбуз, ошондуктан ажатканага барганда дайым эле суу эмес, влажный салфетка бар, ошону колдонсоңуз дагы жакшы болот. Ал эми таманыңызга болсо, бутуңузга маасы колдонсоңуз, кийсеңиз, же болбосо азыркы учурда маасы тартыла турган носкилер чыгыптыр, ошону дагы тагып кийсеңиз абдан жакшы болот. Анан албетте гамаш деле кие турган убакыт болуп калды. Эң ушул негизги маселе жылууланыш. Тердеп кетсеңиз, сөзсүз түрдө алмаштырышты унутпаңыз жылуу жерде кийимдериңизди. Бул алгачкы сунушум болду. Экинчиси болсо, баардык ширин нерселерден толугу менен баш тартышыңыз керек. Мунун ичине адам колу менен жасалган баардык шириндиктер кирет, жана дагы ага кошумча ширин суулар дагы кирет. Убактылуу болсо дагы булардан баш тартып турсаңыз абдан жакшы болот. Ал эми ширинге болгон каалооңузду курма менен же болбосо кайсы бир мөмө менен кандырып турсаңыз болот. Аларды дагы өтө көп жесеңиз болбойт. Азыраак жесеңиз жакшы болот. Анан акыркы сунушум болсо, кара чайды бир аз азыраак ичишиңиз керек, айрыкча кечкурун. Анткени анын заара айдоочу касиети бар. Ушул 3 сунушту аткаруу менен сиз ажатканага көп каттоо маселесинен арылуу менен бирге ден соолугуңузга дагы өтө көп пайдаларды келтиресиз. Андыктан аткарып көрүңүз.